Здравствуйте, меня зовут Эльнура. Я родилась в России, города Тюмень, 2009 года. Когда мне было 8 лет, в 2017 году, врачи поставили диагноз витилиго и аллопеция. Витилиго – это когда на коже нехватка меланина коричневого цвета, и кожа теряет свой цвет, и на коже становятся белые оттенки. А аллопеция – это когда волосы выпадают. Врачи говорили, что это вообще неизлечимо, что у меня волосы были лысые. Из-за этого они говорили надевать парик, и уже не получается это уже вылечить, невозможно, они говорили. Мы всякие процедуры проходили, на витилиго какое-то излучение делали, но никакого пользы мы от этого не получали. Потом как-то мамина сестра, моя тетя, посоветовала поехать в Кубанычбек-Байке на лечение, на сеанс. И мы как-то поехали в Бишкек на лечение. Мы проходили сеансы, пили чай. После лечения я получала уже результат. Начали постепенно, но не сразу, постепенно, по чуть-чуть уже вырастать волосы. И на руках, когда вообще было белое, витилиго это вообще белое бывает вообще. А сейчас, конечно, чуть-чуть, но вот так незаметно. В связи с пандемией я не могла приехать в Бишкек. Я там в России осталась. Из-за этого курс лечения я не до конца прошла. Из-за этого сейчас я приехала еще получать лечение, пользу, чтобы эти мои болезни до конца вылечились. Спасибо вам, Кубанычбек-Байке, Салима Эдже. Я вас ценю и уважаю, я вас люблю. Я вам очень благодарна за то, что вы вылечили. И не только мне, чтобы давали исцеление, но и другим людям, которые нуждаются в лечении, чтобы вы так лечили. И чтобы они тоже исцелились и стали здоровыми, счастливыми людьми. Спасибо Всевышнему Аллаху в первую очередь, потому что все зависит от себя. Это не от людей, а от себя. Саламатсыздарбы? Мен атым Бегайым. Біз Кадамжай районунан болобуз. Біз 20 жылдан бери Россия жергесинде Тюмень шаарында жашап келебиз. 2017 жылы мен кызым Эльнура катуу ооруп калды. Күтүлбөгөн жерден эле мен кызымдын өзүнөн өзүнө чачтары түшүп, кандай чачтар түшүп калганын биз өз дагы билген жокпуз. Биз кожный диспансерге барып, бир-эки леченияларды бизге тактап берди. Лечение кыласыңар деп. Андан кийин биз кожный процедуралар өттүк. Алар бизге диагноз кожный аллопеция и витилиго деп эки диагноз коюп беришти. Канчалаган процедура алдык, токторго койдурдук мен кызымдын баштарына. Эч кандай таасир болгон жок. Наоборот, артка кетип эле уже баягы башында лысиналары андан бетер күчөп, анан анализдер тапшырдык, анализдер деле жакшы эле эмеде чыгып аткан, бирок жаңы витилиго боюнча денесине чыккан, биринчи кичинекей эле эме болгон. Анан барган сайын чоңоюп, денесинде, колдорунда бар эле. Ошо өздөн өзү эле чачтары түшүп, ошо денесине витилиголары барган сайын чоңоюп бараткан. Эжемдин айтуусу боюнча биз Кубанычбек таапка келгенбиз. Мен ошондо болгон сүрөттөрдү мен тартканмын. Бул сүрөттөр өзүнчө адам жүрөгүн түшүрө турган сүрөттөр. Врачтар болсо неизлечимый кожный аллопеция деген. Бул кызыңар ушу боюнча лысый болуп жүрөт, только парик менен жүрөт деген. Ошо эжемдин айтуусу боюнча биз Бишкекке келдик. Бишкекке Кубанычбек таапты. Кубанычбек Байекеге келип кабыл алды бизди. Ошондон баштап биз сеанска отуруп, Кубанычбек Байеке бизди срочно катышкыла, уже кызыңарды уже лысый кылып салыпсыңар деген. Кубанычбек Байекенин процедурасына приемына кирдик. Приемына киргенде кызымдын тамырынан кармап, ошол боорудан эмеси бар экен. Билбейм эми кандай ошо боорусунда эмеси бар экен деди, проблемалары. Ошо Кубанычбек боорунан эме экен, эми срочно силер сеанска катышкыла, бар жок Алладан мен бир гана себепкермин деп кызым тамырынан кармап уже сеанска катышып калдык. Ошол 2017 келгенбиз. Андан кийин сеансты бүткөндөн кийин кайра кеткенбиз.
Ана ошондон кийин 3 жыл пандемияга байланыштуу биз 3 жыл келе алган жокпуз. Ошо биринчи сеанстан кийин уже барып чайларыны бесценный чай деп коюлат экен. Биз ушундай чайдын эмесин, кудуретин башкалар эми ойлосо керек. Бул чай обыкновенный чай деп. Жок, обыкновенный чай эмес бул. Бесценный чай. Ушу чайдын эмеси менен, Курандын күчү менен ушу чайга ушундай Кубанычбек дем салып эме кылып бизге берди. Ошо номер 1, номер 2 чайларын ичип, Кудайга шүгүр, уже карасам, уже кызымдын чачы жаңы лысый болуп турган жерлери өздөн өзү эле карасам чачтар чыга баштады. Колумду эме кылсам, уже колума кадимгидей сайылып уже билинет. Анан бул кожный аллопеция деген уже чачтар да агарып кетет экен. Башында дагы эмелери бар эле, витилигалар дагы эле, желкесинде бар эле. Желкесиндеги чачтары, агарган чачтары ошо биринчи процедурада акырындык чачтар чыгып, уже чачыны байлаганда, мына жок деген чачтар чогултканда, уже чачтары кадимгидей эле уже тик туруп жакшы уже өсүп калгандай, хотя бы кандай десем 2 эле болуп калды уже чай ичкенден кийин. Ошентип 3 жыл келе албай жүрүп, 3 жылдан кийин келдик. Ошондо экинчи уже сеанска келгенбиз. Кубанычбек байке айтты, силердин да алыстаттыңар, алыстатып эме кылдыңар деп. Бирок түшүндү ошо пандемия боюнчачы. Келип уже экинчи сеанска биз катыштык, дагы приемга кирип, уже жылыш бар экен деди Кубанычбек байке. Андан кийин да сеанска катышып, дагы чайларын номер 1, номер 2 чайларды алып кайра дагы кеткенбиз. Просто биз Кыргызстанда жашабанык үчүн, Россиядан барып келген үчүн бизге бир аз тоскоолдук оорутуучук да болду. Чайларын ичип кайра дагы убакыт таап, да биз кайра Кыргызстанга келип, уже 3-үчүнчү жолу биз сеанска катышып, уже кызымдын чачы азыркы буга чейинки болгон чачтары болгон болсо, азыркы кыздын чачы уже Кудайыма шүгүр жакшы өсүп, жакшы результаттарга чыктык биз. Азыр Кудайга шүгүр, уже менин кызымдын чачтары мурунку чачтарына караганда азыр аябай сонун болуп чачтары өстү. Анан берги витилиго боюнча айтып кетсем, чоңоюп кеткен жок. Биз эми убагында акыркы эмеде шанс дегендей акыркы эме боюнча келгенибизге байланыштуу ошол чоңоюп кетпестен ошол болгон жеринде эле эмелери калып калды. Кайсы жерден агалары чыккан болгон болсо, ошол жердегидей эмелери витилиголар ошончо чоңойбой ошо калыпта калды. Кээ бир жерлери уже карарып акырындык менен шифасын таап атат ошо чайдын күчү менен. Денесиндеги, колундагы ошо витилиголары акырындык менен ошо чайдын касиети менен жакшы болуп, өз калыбына акырындык менен келип калды. Биз азыр ошол 3 сеанс боюнча эле ошо, бирок биздин расстояние алыс болгон байланыштуу анча-мынча возможностьтар болбой калат экен келгенге. Ошол биз узартып келип атканбыз. Эми азыр биз Тюмень шаарынан ошо Бишкекке азыр убакта эми мына жакын ортодо келдик. Дагы леченияны дагы до конца аягына чейин чыгыш үчүн. Кубанычбек таап менен Салимежеге терең ыраазычылык билдирем. Кубанычбек байке менен Салимежеге чын ден соолук, узун өмүр, ачык асман. Ар дайым ошо элдердин ооруган жерлерин айыктырып, ошо дары чай менен баардык элдер эч качан жамандык көрбөсүн, ошо шифа таап кетсин деймин. Ошондой эле ошо себепкер болгон Аллахыма чексиз шүгүрлөрдү айтамын. Мен ошол Кубанычбек байкеге келип сеанс алып, ошо кызымдын жакшы болуп кеткенден кийин Кудайдын улуулугуна, Курандын күчүнө, дуанын күчүнө толук ишендим. Кубанычбек байкеге терең ыраазычылык билдиремин. Кубанычбек байке менен Салимеженин ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, асмандары жарык болсун, маанайлары ачык болсун демекчи. Ошо менин кызым ушундай кыйынчылыктар жолдорун ооругандан, кыйынчык жолдорду өттүк. Ушундай бизге окшоп ооруп келгендерге жардам тие берсин. Терең ыраазычылык билдиребиз. Балдарынын күнүн көрсүн, эч качан жамандык көрүшпөсүн. Дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Kırgız
элим. Бүгүнкү күнү биздин ушул YouTube каналга келип 15 жашта Элнура кызыбыз бизден шифа таап айтканына рахматын айтып кетиптир. Мен ушул кызды дарылаган дарыгер табып катары өзүмдүн кандай жардам бергенимди ушулар тууралуу бир аз маалымат айта кетейин деп чечтим. Себеби бул менин жумушум. Мен себепкер болдум, дарысын мен таптым, диагнозун да туура коюп дарыладык десем болот. Бул кыздын медициналык диагнозу витилиго, муну билесиздер, кыргызчасы ала деп коет, тери оорусу. Адамдын денесин ала болуп кетет, куу болуп кетет. Мунун баягы мен дарыгер катары өз практикамды айтам, жаңы башталган учур болсо, жаңы башталып аткан кезде 10%, 20%, 30, 40%ке чейин башталган учурда келип калса, буларды дарыласа шифасы болот экен. Ал эми 50%, андан көп процент бүт дененин баарын басып кеткенде, муну дарылаш кыйын болуп калат экен. Ошол үчүн медицинада бул ооруну незличим деп коет экен, кээ бир учурда айыкпайт деп. Себеби муну дарылаш үчүн өтө көп убакыт керек экен, өтө көп комплексный дарылоолор керек экен, айлап жылдап дарылаш керек экен. Ар бир адам ага чыдай албайт экен, жете албайт экен, кандайдыр деңгээлде бир тартиптерди сактап шарт туура келбей калат экен. Ошон үчүн муну дарылоо дарыгердин да көп эмгегин талап кылат экен, дарылануучу бейтап адамдын да көп сабырдуулугун талап кылат экен. Кудайга шүгүр, бизден ушундай башталган стадияда айыккан оорулар бар, шифа таап айыгып кетип атышкандар бар. Ошолордун бири ушу бүгүнкү күnkү биздин эфирге келип, өз рахматын айтып аткан Түмен областынан келген Элнура деген 15 жаштагы кызыбыз келип, өзүнүн врачтар койгон диагноздорунун, өзүнүн кандай дарыланганын, бүт баарын өзү айтып бериптир, сүрөттөрүн көргөзүптүр. Азыркы кездеги сүрөттөрүн көргөзүптүр, өзү эфирден өзүнүн денесин көргөзүп айтып атат. Бул кызыбыз биринчи ушу витилиго деген жаман оору, бул экинчи бул аллопеция деген. Бул чачтын оорусу экен. Хронический кандай десем бул чачтын бир айыкпаган бир жаман оорусу экен бул. Аны медиктер түшүнөт кандай оору экен, ким ушул оору менен ооруп аткан болсо ошол адамдар түшүнөт. Жана медициналык китептерден ачып окусаңыздар болот. Мунун историясы кандай оору, айыккан жерлер барбы, жокпу, айыктыра турган ыкмалары да жазылган. Кыскача айтканда бул оору дагы оңой олто дору менен айыкпай турган оору экен. Бирок биз ушул оору эки ооруга тең. Биринчи жардам Кудай Тааламдан болду, Аллахтын мээрими, Кудай Таалам өзү колдоду. Экинчи ушу Курандын күчү менен биз ушу витилиго, ана жана экинчи айтылып аткан аллопеция деген ооруга шифа таап айыктыра алдык. Ушул учурдан пайдаланып, ушул Элнура кызыбызга чың ден соолук тилейм, узак өмүр тилейм, бакталай, бактылуу өмүрлүү болсун. Жана ушул ооруларынан ушу бизден толук шифа таап айыгып кетишти Аллах Таалам буйруп насип кылсын. Өзү кызыбыз айтып атат, Россияда жашап келип кетиш кыйын, тартиптин эрежелерин кармай албадык деп, быйыл ата-энесинин чечими менен Кыргызстанга көчүп келишиптир. Эми ушул жерде окуйбуз, ушул жерде жашайбыз. Кудайым буйруп насип кылса дарылоонун аягына чыгабыз дептир. Аллах Таалам ушулардын дагы ниеттерин кабыл кылсын. Менин да дарыгер катары ушул өзүмдүн дарылап аткан адамдарыма үчүн тилеген тилектеримди, ниеттеримди, берген баталарымды Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Бардык мактоолорго, алкыштарга жалгыз жаратуучу Аллах Таалам өзү татыктуу. Биз себепкербиз. Шифа Алладан.